Одноклассниктер менен уже биз деген 30-ка чыгып калдык, бирок биз до сих пор катышабыз да. Одноклассники деген блин ушундай сонун нерсе. Одноклассниктер менен жолукканда, классташтарың менен жолукканда сен өзүңдү мындай аябай мындай бош алып жүрөсүң. Анткени алар сени кички кезиңен бери тааныйт, кички кезиңен бери характериң кандай, анан эмне кылдың эле, эмне кылып позориться эткениңди полный билет. Анан кийин алар еще сага эстетет: эй, эмне оозуңду чоюп атасың, сен билесиңби, мондай эле кыз эмес белең, чимкириңди тарта албаган депчи. Анан ошондо одноклассниктер менен жолукканда мындай өзүң аябай бактылуу сезесиң го. Мен кече кыздар менен жолуктук. Анан отуруп аябай кичкибизден баштап бири бирибизди эстеп, сен мынтпедиң беле, сен тинтпедиң беле, сен билесиң, согуш кетпедиң беле деп. Сен деген монтип мени сабап салбадың беле дегендерге чейин отуруп обсуждать этип, анан бирок ошондой болсо дагы ошолордон ближе, мне кажется, эч ким жок го дейм. Достордун арасында самые близкие твои друзья — это твои одноклассники. Классташтар бар болгула. Бирок биз кыздар өзүнчө катышабыз. Биздин балдар, биздин оюбузча алар подтакашниктер аялдары бизге жибербейт.